окуткан, окуттурган, аскада токут кылган, жакшыга эшик ачып, жамандан тосуп турган, мекенге ар жыл сайын мекенчил уул кыздарды кошуп турган мен мугалиммин. Саламатсыздарбы, урматтуу калыстар тобу? Мен Алмазбек кызы Таттыгүл номер 98 ынтымак жалпы билим берүү мекемесинде башталгыч класстын мугалими болуп эмгектенип келемин. Мугалимдик кесипти аркалаган күндөн тартып, чоң жоопкерчиликти сезингем. Билимге суусап келген, мотурайган балдардын көзүн көргөндө, алардын жаркын келечеги биздин жоопкерчилигибизде экендигин түшүнгөм. Биз мугалимдер балалык менен келечектин ортосундагы алтын көпүрөбүз десем дагы жаңылышпаймын. Саламатсыңар балдар? Токтоосуз жаңыланууларга бай, функционалдык сабаттуулукту талап кылган бул коомдо билим берүүнүн сапатын жогорулатууда, окуучулардын ар тараптуу компетенттүүлүгүн өстүрүү, заманбап билимге сугаруу милдетим деп билемин. Ал үчүн окуутуунун интерактивдүү усулдарын, заманбап технологияларын, түрдүү кыймылдоо, нейрогимнастика машыгууларды сабагымда колдонуп келем. Айтсаң унутуп калам, көрсөтсөң эстеп калам, жасатсаң өмүр бою жүрөгүмдө жаттап калам дегендей. Ар бир темамды кызыктуу, жандуу практика жүзүндө өтүүгө аракет кылып келем. Бүгүн мен сиздерге өзүмдүн педагогикалык киродомду сунуш кылгым келет. Менин ишенимим боюнча, ар бир бала бул өзгөчө дүйнө, ар бир окуучу өзүнүн таланты жана мүмкүнчүлүгү менен баалуу. Менин педагогикалык киродом ар бир баланын жүрөгүнө жол табуу жана анын талантын ачууга жардам берүү. Мугалимдин негизги милдети жөн гана билим берүү эмес, ушул эле учурда окуучунун инсан катары калыптанышына көмөк көрсөтүү. Анткени бүгүнкү окуучу бул эртеңки коомдун келечеги. Мен сабак берүүдө окуучулардын кызыгуусун арттырууга өзгөчө көңүл бурам. Сабак учурунда ар түрдүү ыкмаларды колдоном. Оюн технологияларды, топ менен иштөө, суроо жооп жана интерактивдүү тапшырмалар. Бул ыкмалар окуучулардын сабакка активдүү катышуусуна жана аларды ойлонуусуна жардам берет. Мен үчүн ар бир окуучунун жетишкендиги бул чоң ийгилик. Ошондуктан сабак учурда ар бир балага жеке мамиле жасап, алардын мүмкүнчүлүгүн эске алууга аракет кылам. Анткени ар бир окуучу колдоого жана ишенимге муктаж. Мугалим дайыма изденүүдө болуш керек деп ойлойм. Заманбап билим берүү жаңы ыкмаларды, жаңы билимди талап кылат. Ошондуктан мен өзүмдүн кесиптик чеберчилигимди дайыма өркүндөтүп, жаңы билимдерди өздөштүрүүгө аракет кылам. Менин негизги максатым билимдүү, тарбиялоо, мекенин сүйгөн жана жоопкерчиликтүү инсандарды тарбиялоо.